Медет Асанов айыл чарбасын каржылоо долбоору аркылуу жеңилдетилген насыя алган. Каражатын 1 гектар күнөскана салууга жумшоодо. ФСХ деген программасы бар экен, ошол аркылуу 10 миллион сом кредит алганбыз. Ошо күнөскана куруу боюнча. Азыркы кезде каркасын тургузуп койдук. Июль айына бул теплица күнөсканабыз полностью ишке кирет. Медет мырза 7 жылдан бери бул тармакта. Ишин 13 сотых күнөскана иштетүүдөн баштаган. Азыр аянты 35 сотыхка жеткен. Ар бир сотыгынан тоннадан чыгат да. 5 айдын ичинде да бул, жарым жылдын ичинде. Анан бул 1 жылда 2 жолу айдалат да. Азыр күздөгүсүн дагы айдайбыз. Буна бүтөр менен күзгө көчөт өсүрөбүз да. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору боюнча РСК банкына 1 миллиард 800 миллион сом бөлүнгөн. Анын 80% таратылды. Насыя алуу 3 багыт менен жүрөт. Долбоорду башталгандан бери бүгүнкү күнгө чейин дээрлик 80% ишке ашырылды. 3105 кредит берилди. Жалпы суммасы 1 миллиард 456 миң сом. Бүгүнкү күндө айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагы боюнча арыздар кабыл алынып атат. Ал эми мал чарбачылыгы жана дыйканчылыкка бөлүнгөн акча дээрлик 100% ишке ашырылды, берилип бүттү. Долбоор аркылуу жеңилдетилген насыя менен 6700дөн ашуун дыйкан фермерлер каржыланды. Каржы булагынын жалпы суммасы 3,5 миллиард сомго жакын. Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө күрөө коюлган шартта 868 миллион сомдон ашуун суммага 1840 насыя, 128 миллион сомго күрөөсүз 640 насыя берилди. Мал чарбасын өнүктүрүүгө күрөө менен 1 миллиард 881 миллион сомдук 3572, күрөөсүз 112 миллион сомго 549 насыя таратылган. Кайра иштетүү чөйрөсүн өнүктүрүү жана кызмат көрсөтүү үчүн күрөөлүк негизде 404 миллион сомго 145 насыя берилген. Айыл чарба 10 каржылоосунун мурунку жылдардан өзгөчөлүгү бардык тармак 6%дан берилип жатат. Ошонун ичинен 300 миң сомго чейин залогу жок, 3 миллионго чейин залог менен. Ал эми кайра иштетүүгө 20 миллион сомго чейин берилип жатат. Мындан тышкары агроөнөр комплексин кластерлерди өнүктүрүүгө дагы 10 миллиард сом каралган. Анын ичинде 500 миллион сом айыл чарба техникасын лизингке, 500 миллион сом малдын тукумун асылдандырууга, 5 миллиард сом дыйкандарды жеңилдетилген насыялар менен камсыздоого багытталууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.